Саламатсыздарбы, урматтуу Талант Турдумаматович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүн мен сиздерге ушул сот тутумуна байланыштуу болгон мыйзамдардын, бизге тиешелүү мыйзамдарды жаңы редакциясында алып келдик эле. Анда эмесе ушул мыйзамдарды кыскача баяндоого уруксатыңыздарды сураймын. 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын кабыл алынышы менен сот тутумунун ишин уюштуруу маселелери бир топ өзгөртүүлөргө дуушар болду. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү менен жогорку соттун алдына кыска мөөнөттүн ичинде сот тутумунун ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын долбоорлорун Конституцияда белгиленген ченемдерге шайкеш келтирип, иштеп чыгуу милдети биздин алдыбызга коюлду. Мыйзамдардын долбоорлору президенттин администрациясынын тиешелүү бөлүмү тарабынан иштелип чыгып, жогорку соттун кароосуна жиберилген. Өз кезегинде жогорку сот мыйзамдардын долбоорлорун сот тутумунун бардык институттарында, башкача айтканда, жогорку сотто, жергиликтүү соттордо, соттук өз алдынча башкаруу органдарында жана сот департаментинде кеңири талкуулоо мүмкүнчүлүгүн түзүп, алардан келип түшкөн сунуш пикирлерди талдоонун жыйынтыгында президенттин администрациясынын бөлүмүнө сот тутумунун бирдиктүү позициясын билдирип, өз сунуш пикирлерин беришти. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү тарабынан жогорку соттун сунуш пикирлеринин дээрлик көпчүлүгү кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, адилеттүү коомду курууда сот тутумуна эң маанилүү милдет жүктөлөт. Соттордун калыс чечимдери жарандарыбыздын акыйкаттыкка болгон ишенимин бекемдеп, өлкөдө саясий экономикалык стабилдүүлүктүн орун алышына өбөлгө түзөт. Сот тутуму өзүнө жүктөлгөн милдеттерди талаптагыдай аткарышы үчүн эң биринчи кезекте анын көз карандысыздыгы бекемделиши керек. Конституциянын жаңы редакциясында сот бийлигинин өз алдынчалуулугун камсыз кылууга шарт түзгөн жана анын ишин уюштурууну жакшыртууга алып келе турган бир нече ченемдер камтылган. Бирок баш мыйзамда камтылган ченемдердин реалдуу турмушка ашышы сөзсүз түрдө сот тутумунун ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын сапатынан көз каранды болот. Аталган мыйзамдарда сот тутумунун ишмердигинин ар бир этабы так аныкталып, көз карандысыздык принциптери менен коштолуусу зарыл. Эгерде андай болбосо, буга чейин болуп келгендей эле соттордун көз карандысыздыгы декларативдүү бойдон кала бериши мүмкүн. Андыктан жогорку кеңештин кароосуна келип түшкөн мыйзамдардын долбоорлору өлкөбүздүн демократиялык жана укуктук мамлекет катары өнүгүүсүнө чоң мааниге ээ болгон мыйзамдар болуп эсептелет. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге бүгүн ошол мыйзамдардын эң биринчиси алгачкыларынан болуп, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндөгү мыйзамды кыска түрүндө баяндап кетүү милдети турат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын конституциясынын 85-чи беренесинин 2-чи пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан мыйзам чыгаруу демилгеси тартибинде киргизилип жатат. Аталган мыйзамдын долбоору 5 главадан жана 36 беренеден турат. Бул мыйзам менен Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу, судьялардын көз карандысыздыгынын кепилдиктери, судьяларды шайлоо жана дайындоо тартиби, аларды которуу, ротациялоо, кызматтан бошотуу, судьялардын жоопкерчилиги, ошондой эле судьяларды материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу чаралары жана ушул статуска байланышкан башка жоболор аныкталат.
Буга чейин көрсөтүлгөн жоболор 2008 жылдын 9 июлундагы Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамында каралган болчу. Аталган мыйзамга 15 жолу толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилип жаткан мыйзамдын долбоору жаңы редакцияда сунушталып жатат. Жана аны менен 2008 жылы Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө мыйзам күчүн жоготту деп таанылат. Каралып жаткан мыйзам долбоорундагы өзгөчөлүктөргө кыскача токтолуп кете турган болсок, жаңы мыйзамдын долбоорунда Жогорку соттун судьясына коюлуучу талаптар өзгөртүлдү. Буга чейин Жогорку соттун судьясы болуу үчүн 10 жыл юридикалык стажы жетиштүү болсо, мындан кийин 15 жыл юридикалык стаж жана анын ичинде кеминде 5 жыл жергиликтүү соттун судьясынын кызматында иштөөсү керектиги талап кылынат. Бул норма сот тутумунун жогорку органына, сот системасын ичинен билген, соттук практикадан кабары бар кесипкөй судьялардын келишине шарт түзмөкчү. Ошондой эле мыйзам долбоорунда жогорку соттун, конституциялык соттун жана жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларынын шайлоо тартиби өзгөртүүгө учурады. Жогорку соттун жана конституциялык соттун төрагалары буга чейин судьялардын чогулушунун чечими менен 3 жылдык мөөнөткө шайланып келген болсо, мындан кийин судьялар кеңешинин сунушу менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынан жарымынан кем эмес бөлүгүнүн макулдугу менен президент тарабынан 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Башкача айтканда, сот тутумунун жетекчилигин шайлоо процесси Жогорку Кеңештин жана президенттин катышуусунда өткөзүлөт. Конституциялык соттун жана Жогорку соттун төрагаларынын орун басарлары, Конституциялык соттун жана Жогорку соттун төрагаларынын сунуштамасы менен президент тарабынан 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Буга чейин жергиликтүү соттордун төрагалары жана алардын орун басарлары судьяларынын чогулушу аркылуу 3 жылдык мөөнөткө шайланып келишкен. Жана бир эле адам 2 мөөнөткө катары менен шайланууга укугу болгон эмес. Аталган шайлоо тартиби бир топ мүчүлүштүктөр менен коштолчу. Биринчиден, сот органдарынын жетекчилигинин иштөө мөөнөтүнүн кыска болушу, узак убакытты талап кылган иш-чараларды ийгиликтүү жүргүзүүгө кедергисин тийгизип келген. Айрым учурларда жетекчиликтин алмашышы менен жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар орто жолдон өзгөрүүгө учурап, же актуалдуулугун жоготкон. Экинчиден, төраганын шайлоо процесси мыйзамда бардык жагдайларды эске алуу менен так аныкталган эмес. Мисалы, 2 же 3 судьядан турган соттордо талаптагыдай альтернативдүү шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес эле. Каралып жаткан мыйзамдын долбооруна ылайык жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларын дайындоо укугу Жогорку соттун төрагасына берилген. Сот органдарынын төрагаларын дайындоо тартиби жаңы редакциядагы конституциянын жоболоруна ылайык аныкталганын белгилеп кетүүм керек. Буга чейин судьяларга карата тартип жазаларын салуу, жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү, кызмат ордунан убактылуу четтетүүгө макулдук берүү жана аларды ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө сунуш киргизүү судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы тарабынан каралып келген. Анткени бул орган конституциялык орган болуп, анын ыйгарым укуктары конституцияда белгиленген болчу. Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын 96 жана 103 беренелерине ылайык судьяларды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маселелерди кароо укугу судьялар кеңешине ыйгарылып жатат. Эл аралык укуктун нормаларына ылайык судьяларга тартиптик чара колдонуу же кылмыш жоопкерчиликке тартуу процедурасы судьянын көз карандысыздыгына кепилдик болуусу керек. Буга чейин мындай маанилүү процесстерде сот бийлигинин катышуусу өтө төмөн абалда болгон. Башкача айтканда, сот тутумунун өкүлдөрү тартип комиссиясынын курамынын 3/1 гана бөлүгүн түзүп келген. Комиссиянын 9 мүчөсүнүн 3-өө гана судьялардан турган,
Ал эми азыр болсо жаңы редакциядагы мыйзамга ылайык судьяларга тартиптик чара колдонуу же кылмыш жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү маселесин кароо толугу менен судьялардан турган соттор кеңешине берилип жатат. Бул сот бийлигинин көз карандысыздыгын бекемдөөгө олуттуу таасир берет деп эсептейбиз. Урматтуу Талант Туртумаматович, бул биринчи мыйзам боюнча, эгерде уруксат берсеңиздер, кийинки эки мыйзам боюнча дагы баяндап коюуга уруксат этесиздер. Ооба, мыйзамдарды биз айтканбыз. Калган өзүбүзгө тиешелүү болгон дагы эки мыйзам боюнча баяндамачы сиз экенсиз, баштасаңыз болот. Рахмат. Сот адилеттик иштери боюнча кеңеши жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы биздин алып келген экинчи мыйзам. Жаңы редакциядагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 95-ші беренесине ылайык Конституциялык соттун, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди тандоону сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш жүзөгө ашырат. Каралып жаткан мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын сот адилеттик иштери боюнча кеңешинин статусу, түзүлүшү, анын ишмердигин уюштуруу жана иштөө тартиби аныкталат. Буга чейин судьяларды тандоону Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңеш тарабынан жүзөгө ашырылып, анын ишин уюштуруу тартиби 2011 жылдын 13 июнундагы Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен аныкталып келген. Аталган мыйзамга 6 жолу толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин кароосуна киргизилип жаткан мыйзамдын долбоору жаңы редакцияда сунушталып жатат. Себеби жаңы редакциядагы конституцияга ылайык мурунку судьяларды тандоо боюнча кеңештин ордуна аталышы, курамынын саны жана аны түзүү тартиби кескин айырмаланган башка кеңеш түзүлөт. Ошондой эле бул кеңештин ишин уюштуруу тартиби жөн мыйзам менен эмес, конституциялык мыйзам менен жөнгө салынат. Бул мыйзам менен 2011 жылдагы Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңеш жөнүндө мыйзам күчүн жоготту деп таанылат. Бирок каралып жаткан мыйзамдын долбоорунда сот адилеттик иштер боюнча кеңештин курамы түзүлгөнгө чейин Кыргыз Республикасынын судьяларын тандоо боюнча кеңешинин ыйгарым укуктарын сактап туруу жөнүндө жобо каралган. Анткени жаңы кеңештин курамын түзүүгө бир топ убакыт талап кылынат. Каралып жаткан мыйзам долбоорундагы өзгөчөлүктөргө токтоло кете турган болсом, мыйзамдын долбоору менен судьяларды тандоону жүзөгө ашыруучу кеңешти түзүү тартиби өзгөртүүлөргө учурайт. Сот адилеттик иштер боюнча кеңештин курамына коюлган талаптар да өзгөртүлөт. Буга чейинки кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеш тарабынан шайланган судьялардан, жогорку кеңештин парламенттик көпчүлүгү жана парламенттик оппозиция тарабынан шайланган жарандык коомдун өкүлдөрүнөн түзүлүп, 9 мүчөдөн турган болсо, мындан кийин сот адилеттик иштер боюнча кеңеш 12 мүчөдөн турат жана анын курамынын 3төн 2синен кем эмесин судьялар, калган 3төн 1-ин президенттин, жогорку кеңештин, элдик курултайдын жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрү түзөт. Кеңештин судьялардан турган 8 мүчөсүн судьялар кеңеши шайлап берет. Кеңештин курамына шайланып жаткан судьялардын 5 жылдан кем эмес судьялык иш стажы болуу шарт. Ошондой эле Конституциялык соттун, жогорку соттун, жергиликтүү соттордун төрагалары жана алардын орун басарлары, ошондой эле судьялар кеңешинин курамына кирген судьялар кеңештин курамына кире алышпайт. Кыргыз Республикасынын президенти кеңештин курамына бир өкүлүн дайындайт. Элдик курултайдын регламентинде белгиленген тартипте бир өкүлдү шайлайт. Ал эми жогорку кеңеш депутаттардын ичинен өзүнүн бир өкүлүн жана юридикалык коомчулуктун бир өкүлүн шайлайт. Юридикалык коомчулук жогорку кеңешке сот адилеттик иштер боюнча кеңештин курамына шайлоо үчүн 4 талапкерге чейин көрсөтүүгө укуктуу. Алар талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө жарыя чыккан күнгө чейин 5 жылдан кем эмес иш алып барган юристтердин коомдук бирикмелеринин уставдык органдары тарабынан көрсөтүлөт. Талапкерди тандап алуу жогорку кеңештин регламентинде каралган тартипте жүргүзүлөт.
Юридикалык коомчулуктан көрсөтүлгөн талапкерлердин жогорку юридикалык билими жана юридикалык кесиби боюнча 15 жылдан кем эмес иш стажы болуусу зарыл. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесинин 3-пунктунун 4-пункчасына ылайык сот адилеттик иштер боюнча кеңештин жалпы курамы жогорку кеңеш тарабынан бекитилип берилет. Мыйзамдын долбоорунда элдик курултайдан жана юридикалык коомчулуктан шайланган мүчөлөргө ай сайын республикалык бюджеттин эсебинен материалдык сыйакы төлөнүп берүү жөнүндө ченем каралган. Ошондой эле мыйзамдын долбоорунда кеңештин төрагасынын орун басарын шайлоо тартиби жана алардын ыйгарым укуктарын мөөнөтү белгиленген. Ага ылайык кеңештин төрагасы жана анын орун басары 1 жылдык мөөнөткө шайланат. Мыйзамда бир эле адам катары менен 2 мөөнөткө кеңештин төрагасы, төраганын орун басары болуп шайлана албайт. Жогоруда аталган ченемдер судьяларды тандоо процессинде сот тутумунун таасирин күчөтүүгө жана кеңештин мүчөлөрүнө басым жасоо мүмкүнчүлүгүн азайтууга багытталган. Мыйзамдын долбоорунда кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөттүн мурда токтотулушу төмөндөгүдөй кошумча негиздер менен толукталат. Жүйөлүү себепсиз кеңештин кезектеги жыйналыштарына катары менен 5 жолу келбегенде аталган ченем кеңештин иштөө тартибин бекемдеп, анын ишин үзгүлтүүгө учурашын алдын алат. Элдик курултайдын юридикалык коомчулуктун өкүлдөрүнүн ичинен кеңештин мүчөлөрү мамлекеттик же муниципалдык кызматка киргенде, бул ченем кеңештин курамында жарандык коомдун өкүлдөрүнүн болушун шарттайт. Кыргыз Республикасынын судьяларына таасир этүү фактысы аныкталганда, аталган ченем судьялардын көз карандысыздыгын камсыздап, коррупциялык элементтердин алдын алат. Конституциялык соттун, жогорку соттун жана жергиликтүү соттун судьясынын кызмат ордуна сынактык тандоого катышуу үчүн арыз берилген учурда, буга чейин судьяларды тандоо боюнча кеңештин мүчөлөрүнүн ичинен судьялык кызмат ордуна сынакка катышуусу көп орун алып калгандыгына байланыштуу, бул жагдай бардык талапкерлерге карата бирдей шарттардын түзүлүшүнө тоскоолдук жаратат. Ошондой эле бул мыйзам менен судьялардын бош кызмат орундарына конкурс жарыялоо менен Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамында белгиленген тартипте тандоо жүргүзүүнүн тартиби аныкталат. Аталган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы судьялардын кызмат орундарына талапкерлерди тандоонун бирдей шарттарда так жана ачык жүргүзүү жолу менен Кыргыз Республикасынын сапаттуу сот корпусун түзүүнүн укуктук негиздерин мындан ары өнүктүрүүгө жол ачат деген ойдобуз. Экинчи баяндама бүттү. Үчүнчү баяндама Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө. Каралып жаткан мыйзамдын долбоорунда сот адилеттигин жүзөгө ашыруу принциптери, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун ыйгарым укуктары, жогорку соттун пленумунун ыйгарым укуктары, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун төрагаларынын, төраганын орун басарларынын жана судьяларынын ыйгарым укуктары, жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун ишин уюштуруу, камсыздоо, каржылоо тартиби, соттордун аппаратынын жана алардын кызматкерлеринин ишин уюштуруу маселелери аныкталат. Буга чейин жогоруда көрсөткөн жоболор 2003 жылдын 18 июлундагы Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган. Аталган мыйзамга 14 жолу толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген. Мыйзамдын долбоорун кабыл алуу менен 2003 жылдагы Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүн жоготту деп таанылат. Сунушталып жаткан мыйзамдын долбоору мурунку мыйзамдан айырмаланып, конституциялык мыйзам түрүндө иштеп чыгуу үчүн колдонуудагы мыйзамдын структурасына жана текстине бир нече олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынып, аларды баяндоо жана кабыл алуу техникалык жактан кыйынчылыктарды жараткандыктан, мыйзамдын долбоору жогорку кеңештин кароосуна жаңы редакцияда киргизилип жатат. Мыйзамдын долбоору 5 бөлүмдөн жана 49 беренеден турат. Биринчи бөлүмдө Кыргыз Республикасында сот адилеттигинин жүзөгө ашыруунун негизги принциптери, өлкөдө түзүлгөн соттордун системасы,
курамы, сот өндүрүшүн жүргүзгөн тили жана сот бийлигинин символдору белгиленген жалпы жоболордон турат. Экинчи бөлүмдө жогорку соттун, ал эми үчүнчү бөлүмдө жергиликтүү соттордун ишин уюштуруу тартиби аныкталат. Төртүнчү бөлүм жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун ишин камсыз кылуу эрежелери, жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектеби жана илимий консультативдик кеңеш жөнүндө ченемдер каралып, бешинчи бөлүм корутундуу жоболордон турат. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорундагы өзгөчөлүктөргө токтоло кете турган болсок, жаңы редакциядагы Конституциянын 97-нчи беренесине ылайык Конституциялык палата жогорку соттун курамынан чыгарылып, өз алдынча Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту болуп кайра түзүлдү. Андыктан сот тутумунун ишин уюштуруу тартибин жөнгө салган мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди. Конституциялык соттун курамы, аны түзүү тартиби жана соттун ишин уюштуруу маселелери өзүнчө конституциялык мыйзам менен аныкталып калды. Жогорку соттун ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-нчи беренесинин 5-нчи пунктуна ылайык өзүнө тиешелүү маселелер боюнча мыйзам чыгаруу демилгесине ээ болду. Мыйзам долбоорунда жогорку соттун судьяларын шайлоо тартиби, жогорку соттун судьясы болуу үчүн талаптар жана судьялардын ыйгарым укуктарынын мөөнөттөрү көрсөтүлдү. Ошондой эле жаңы редакциядагы Конституциянын жоболоруна ылайык жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларын шайлоо тартиби өзгөртүүгө учурады. Төрагаларды жана алардын орун басарларын шайлоо тартиби өзгөртүлгөндүктөн, жогорку соттун төрагасынын ыйгарым укуктары дагы кеңейтилип, жогорку соттун төрагасынын орун басарынын кызмат ордуна талапкерди президентке сунуштоо, жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларын дайындоо, Конституцияда жана конституциялык мыйзамда каралган тартипте жергиликтүү соттордун төрагаларын жана алардын орун басарларын кызматтан бошотуу укуктары менен толукталды. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 96-нчы беренесинин 6-нчы пунктуна ылайык жергиликтүү соттун судьясын которуу, мындайча айтканда ротациялоо үчүн президентке сунуш берүү укугу менен толукталды. Буга чейин аталган маселе соттор кеңеши тарабынан каралып келген. Ротация жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоорунда каралган. Жогорку сот Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген мамлекеттер аралык келишимдерден келип чыккан маселелерди өзүнүн компетенциясына чегинде чечет деген ченем кайрадан киргизилүүдө. Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 13-июну мыйзам менен аталган ченем күчүн жоготту деп таанылган. Андан сырткары жогорку соттун аппараттын ишинин тартиби жана функциялары да мыйзам долбоору менен аныкталууда. Мен өзүмдүн баяндамамды, урматтуу депутаттар, кыскарттым. Сиздер да чарчадыңыздар, түшүнүп турам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.